Аксы району тоонун этегинде жайгашкан, табияты кооз, бирок айдоо жери чектелүү аймак. Мурда бул жерде эл негизинен картошка, жүгөрү өстүрүп, мал багып жамбакчу. Жер аз, суу жетишсиз. Айдоо аянты ушунчалык аз болгондуктан жер эл үчүн түйшүк эмес, армандын символуна айланган. Айылда туруктуу жумуш жок. Эркектердин көбү курулушта иштеп, күнүмдүк нанын таап келсе, айрымдары Орусияга, Казакстанга же башка чет өлкөлөргө чыгып кетишкен. Ал эми айылдагы аялдар көбүнчө балдарга берилчү жөлөк пулга же чоңдордун пенсиясына үмүт артып жашашат. Жазында көпчүлүк дыйкандар чүй аймагына барып, жери жарага алып, кулпуна эгип иштеп келишет. Өзүңүз кайсы жерден болосуз? Аксыдан. Аксыдан, Аксынын жаңы жолайын. Жайында эле бул жака келип иштетесиз жерде. Эрте жазда келебиз, март-апрелде. Ошо менен күздө кетебиз. Жай айларынын баардыгын бул жактан өткөрүп турбайсыздарбы? Бошоп калгандарда бир 10-15 күнгө салып барабыз. Анан ушул жерде эле. Бул жыл сайын кайталанган жашоо, туруктуу мүмкүнчүлүктүн жоктугунун ачуу чындыгы. Малинаны өстүрөбүз дегенге баштаганыбызга быйыл 3-чү жыл. Бардыгында расходу бар, расходуна чыдап кылып атабыз. Расходун кылсак 1 сом коротсок 10 сом пайда келтирет дегендей үстүн жаап койсок, мына ажогу жок. Таза сапаттуу түшүм алып атабыз. Кымбат сатып атабыз ошо. Айыл тургундарына келип теребиз дегендер келип терип, тыйындарын алып, наличка алып кетишет. 2-3 жылдан бери ошондой. Кошуна колоң туугандар келип теришет. Мушектен төрөлгөн мушекте жашайбыз. 20 сотук эгип туруп карабай койсо киреше деле болбойт да. Анан ас жерден көп түшүм алса деле болот. 5 сотук, 10 сотук жекте эле бир үй бүлөнү кенен багат да. 200-300 миңге чейин 10 сотуктан 500 миңге чейин дарамат кылса болот. Канча тонна Алланын бергенин алабыз, антип. Алладан кыйын болуп кетпейбиз го. Жашоо агымына моюн сунган айыл элин ойготкон демилгенин сап башында 1988-жылы туулган классташ жигиттер турат. Алар аз жер, аз мүмкүнчүлүк эмес экенин далилдөөнү максат кылып, алгач өздөрү даңкурай менен кара бүлдүркөндүн көчөтүн отургузуп, тажрыйба топтоп, андан кийин бул ыкманы элге сунушташты. Иш жүзүндө көрсөтүлгөн ийгилик элдин ишенимин ойготуп, жаңы мүмкүнчүлүктү ачты. 2022-жылы алар бакча кооперативин түзүү аракеттерин башташты. Бүгүнкү күндө кооперативге 300дөн ашуун дыйкан мүчө болуп, чакан жерлерде чогуу иштетип, тажрыйба бөлүшүп, бири-бирине колдоо көрсөтүп иштеп жатат. Ар ким өз алдынча аракет кылбай, бирдиктүү план, келишимдик негиз жана жалпы рынок менен биргеликте иш алып барууда. Бакча кооперативи ушул жылдын февраль айында түзүлдү. Негизи кооперативди түзүү максатыбыз ушул дыйкандардын малина, ошо ягода өстүрүү тармагын өнүктүрүү болду. Малина, ежевиканы экспортко бир жакшы жолго коюп, жакшы баада чыгаруу, ошол жагын жакшы уюштуруп берүү максатында кооператив түзгөнбүз. Бакча деп аталып калган себеби айыл арасындагы 5 сотук, 10 сотук жерлерден өндүрүлүп аткан үчүн, бакчалардан чыккан үчүн биз бакча деп атап койгонбуз атындагы. Ушул айылдын тургунубуз. Анан ушу малина тала мен кайным тала эмези, полязы. Анан ошого кичине жардам беребиз. Өзүбүзгө да кичине тиричилигибизге жарай турган акча чыгарып берет. Анан түшкө чейин күн ысыгыча иштейбиз, түштө дем алабыз. Эми сезон башталды да, азырынча 40-30 нарыкка тапшырып атабыз да. Биз ушу полялар бир убакта жүгөрү эле болчу да. Жүгөрү же чөп эле болчу да. Анан мынтип ишкерлер жакшы иштеген балдар ушинтип поля кылышып, малина эгишип жакшы болду да. Элге да иш болду. Биз эле эмес, бизден башкалар да бар. Мурун иш менен иши жок эле отурчубуз да, иш ар жака кетчү элек. Бир жактарга иштеп. Азыр жакшы болду, иштеп атабыз ушинтип. Жаңы жол айылы бизден где-то бир 15 километр аралыкта да. Узагыраак, бирок
ошо бизде мүчө болуп, ошо бизге ошо малиналарын тапшырышат. Жаңы жолду өзүнчө айылы чогултушуп, ушул Толкун аке өзү прием кылып, анан бизге чогултуп алып барат да. Анан кийин биз ошол жерден кабыл алабыз. Терип кете беребиз. Бир күн дем алабыз. Эртеси кайра чыгабыз. Сразу теребиз, сразу берет эсептешип. Бул айылдын элдери жөнөкөй, мынтип бардыгы өзү менен өзү, тиричилигине тың. Бардыгы эмгекчил келет. Ушу жоктон бар кылышып, ушундай шартта дагы малинаны өстүрүшүп атат. 68 жаш. 68 жашка өзүңүздүкү. Ооба. Ижейка. Ооба. Негизи дыйканчылыкты канчадан бери кылып атасыз? Былтыр баштадык. Биринчи түшүм алышыбыз. Ого. Биринчиге кандай? Сиздерди таң калтырып атабыз, сүйүндүрүп атабыз? О, жакшы. Жакшы. Буга чейин эмне иш кылчу элеңиздер? Буга чейин ошо жүгөрү тикселек, башка үйдөгү эле немелер менен. Жүгөрүнү малга, Малга. Мал менен. Түшүнүктүү. Бияка ошондо 2 күндүн биринде келип азыр өткөрүп аткан турбайсызбы? Ооба. Кече канча өткөрдүк? Кече 20 000 сомдо өткөрдүк. 20 000 сом. Канча сотка жерден? 15 соттук жерден. Бул 2 күндүн биринде демек 20 000 сом өзүз да? Жакшы. Өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөр менен эле чогуу? Ооба, үй бүлөбүз менен. Бала Канча балаңыз бар? 5 5 күндө акча кармайсың, ошоңуз жакшы экен. Эми көбөйтөйүн деген дагы ойлор болот. Ооба, кийинки жылда көбөйтөбүз, Кудай кааласа. Ошентип мурда бош турган короо бүгүн эл аралык базарга чыккан мөмө таласына айланды. Кооперативдин чоң ийгилигинин бири ушул эле жылдын жаз айларында Шамалды сайда катталган окуя. Колпунай өстүргөн дыйкандар 300 тонна түшүм жыйнап, ийгиликтүү сатууну камсыз кылышты. Түшүмдүн жалпы баасы 90 миллион сомду түзүп, элге эмгектин даамын тартуулады. Качымчы кой алып алдыр, балапандан ачып. Жалбыракты алып башлар керек. Таркылдак келип я салып койду, бу тийбедим. Учуп кете берсин деп. Нерсе тынч жерди каалайт экен да. Ооба да. Салкын. Кооперативтерде ар ким баягы өзүнүн баягы бюджетине аракет кылса, бизде элдин пайдасына иштөө да. Анан ушул сыяктуу, Аленка сыяктуу биздин күчтүү, активдүү дыйкандарыбыз эми азыраак. Аленка ушу сетка менен аз камсыз атат да. Ушуну уюштуруу жактарын мойнуна алган. Өзүнөн өзү эле дыйкандарга сунуш кылып атып эле мойнуна алып алды да. Ушуларды алып келип берип атат, арзаныраак алып келип берип атат. Негизи ден соолукка пайдалуу көп экен. Компоттун кылып жатабыз өзүбүз азыр. Анан түшүгү малина караганда бир аз көбүрөөк. Кышында көмүп, жазда кайра көтөрүп дегендейчи. Бул сорт өзү негизи көмбөй турган сорт деп алгам мен. Не деген сорт? Аркфридон деп берген да. Анан бирок мен көмүп атам да. Үшүп кетпесин. Кокус удуруп үшүп калбадым деп көмүп атам. Bundan da biraz sonra ötkөндөгү ысыктарды ажак кармап алдык сетка тартканга чейин. Могу ички жерлерде сетка тарткандан сонун болуп калды. Биринчи түшүмдөр ушулар азыр. Чоң мөмөн жакшы көрөм, негизи мөмөн чоңдорунчу. Бул аябай чоң болот экен. Озугун, Анан үстүнөн баштады, күзгө чейин таканса буш көтөрөт экен, ылдый көтө буш көтөрөт экен. Анан баягы интернеттен көрүп, көтөрүп колдон келишинче. Ама күндүн ысыгына деп сеткалар тарттык. Тартпасак түшүмдүн көбүн эле үйгүзүп алып жатабыз. Жакшы, Кудай кааласа, өкүнбөйм мунун тикенине. Мында эсептегенде бирөөндө 200 бар экен да. 50 граммдан чыгып аткан. 50 граммдан немеден 5 граммдан чыгып аткан. Анан 200 бар экен. Значит, будан эле чөт, Кудайга шүгүр эле. Айылда жок болуп баратканда, көп жылдан беричи. Мына жаңыдан түзүлүп, барыбыздын эле билбеген жерлерибиз көп. Секин-секинден уже сырттан көрүп, интернеттен көрүп, бири-бирибизге поддержка кылышып, эмне жардам керек болот, бири-бирибизге кайрыла калып, жакшы азыр Кудай кааласа. Мына көпчүлүк менен общественно иштеген жакшы да. Мен өзүм ушу айылда көп жылдан бери депутат болуп иштейм да. Анан элдерге эмне жардам керек болду, колдон келген аракет кылам болушунча. Дыйкандар деле келет, машина керек болуп калса, машина жагынан да аракет кылам. Анан сетканы дагы өзүм сунуштап балдарга тегиз алалы. Тегиз чабалы аракет кылалы деп. Арзаныраак чыгат. Арзан жагын истеп, башкаларга салыштырмалуу 1000 сомдон арзан таап келдик да. Азыр эми элдин баарын тегиз тарттырып алдык, Кудай кааласа түшүмүбүз жакшы болот. Байке бир айырмасын көргөзөлү ушул жерден. Тиякта мисалы лента тартып, түз солдор түшүп атпайбы? А бул жакта болсо андай тарта элек экенсиз. Жок, бияка жетише элекмин пока.
Мынакта бир 6 жөкө жетише элекмин, негизи тегиз барын ушундай кылам. Ушул туура экен негизи тигиндей алып тартып алган, Ооба, тарткан жакшы, ооба. Арадан шамал да кирип экен, анан тергенге удобный. Шамал да кирип, могул энди каерден суу ичип атат, ичпей атат, аралык көрүп турат. Могу жактан көрө албайдың эчтекени. Бүгүнкү күндө көпчүлүк айыл тургундары чакан коросуна даңкуурай жана кара бүлдүркөн өстүрүп, күн алыс мөмө жыйнап жатышат. 2 күндүн биринде 3,5 тоннага чейин продукция экспортко жөнөтүлүүдө. Бул мурда 3 сотук жерге үмүт байлай албаган эл үчүн дүйнөгө жол ачкан мүмкүнчүлүк. Черезден алабыз. Бүгүн малина 2 тоннадан ашты. Ежевика 1 тоннадан ашты да. Ушу 4 тоннага жакын болуш керек деп атабыз. Эми толук прием бите элек али. Саат 6-7ге чейин алабыз. Анан ошондо билинет да. Жүгөрү, картошка, башка нерсеге караганда анча пайдалуу экен деп сүйүнүшүп атат. Келет акчасын ак кармашат, алып кетишет. Бүгүнкү бааны уккан болуш керек. 170тен малина болду, ежевика деле 170тен болду. Бардыгы эле сүйүнүп, эм банктан акча алып берип атабыз. Сүйүнүшүп кетишип атат да. Байкашыма караганда ушул ишти жасап жаткандын баардыгы 88-жылкы балдар экен да. 88дер айылды өзгөртүп атыпсыздар да деме. Ошол деле ыраазы болуш керек, биз деле ыраазыбыз. Бек баарында аксыда биринчилерден болуп, негизи классташтар тиккенбиз малинаны деле. Анан бизди көрүп, анан беки чогулуш өткүзүп алам деп, анан баардыгы тигишип, ушу даражага жеттик да. Бакча кооперативи өндүрүлгөн продукцияны келишим аркылуу Клуб Малина ишканасына өткөрүп, логистика жана тоңдуруу иштерин Кыргыз Центр продукт менен бирге ишке ашырууда. Жакында кооператив Өзбекстан менен алгачкы экспорт келишимине кол коюп, эл аралык рынокко чыкты. Мунун баары туулган айылынан чыкпай эле дүйнөгө жетүү мүмкүн экенин көрсөттү. Эми биз ушул могу экспорт азык кылып жиберип атабыз малинаны холодильник машиналар менен. Эми ушул боюнча да биз токтоп калбай, малинаны тоңдуруучу завод куруп ошону баштаган атабыз быйыл. Кудай кааласа сентябрь айында башталат. Завод ушул жерге түшөт. Кудай кааласа ушул жерде завод түшөт. 200-300 тонналык деп пландаштырып атабыз. Малинаны тоңдуруп, массалыгында баягы малина арзан болуп калган учурда малинаны тоңдуруп туруп заводко киргизебиз. Кышында ошол малиналары кымбат сатыла турган кылып дыйкандарга шарт түзүп берели деп атабыз. Кудай кааласа ушул бизде дыйкандар көбөйүп атат азыр ушул учурда. Ошо көбөйгөнүнө байланыштуу масса болот, массалыгында малина арзандап кеткен учурда тоңдурабыз. Буюрса кийинки жылга уже ишке кирет. Анан кийин биздин азыр ушул учурда 300дөн ашык малина тиккен биздин ушул кооперативде ошончо дыйканыбыз бар экен. Демек биз ошол 300 дыйканга биз шарт түзүп, ошол малинаны өстүргөнгө себеп болуп, малина ошол дыйкандар ошол малинадан акча таап, түтүн булатышып, өздөрүнүн тирилигин кылышып атат. Биз демек кандайдыр бир деңгээлде дыйкандарга ушу малинаны багыт көрсөтүп, ушуну сатып алып, экспорт кылып, дыйкандар малинасын бизге өткөрүп, биз пайда келтирип атабыз деп эсептейбиз. Биз кубанычтабыз. Демек дыйкандар ошо биз аркылуу экспортко чыгышып атат. Биз көчөттөрдү алып келип бердик, ушул тармакты өнүктүрдүк. Максатыбыз жалпы элдин ушул турмуш шартын көтөрүү, элге биз керегибиз тийиз экен деп жалпы эл үчүн иштеп атабыз. Ушул завод дагы Кудай кааласа эл үчүн кызмат кылат. Анан дагы бир айтып койчу нерсе, туугандар, азыр баягы айылда эркектерибиз Россияга иштеп кетишип атпайбы? Россияга иштешет барып, чет өлкөлөргө, Европаларга кетишип атат. Бирок биздин апалар, эжелер балдары менен ошондой мүмкүнчүлүктөр жок да. Демек биздин айылдагы апаларыбыз, эжелерибиз, бала чакалары менен ушул айылда коросунун ичинде малина өстүрүшүп, ушул тармактан бир пайда таап, өздөрүнө бир киреше киргизишип атат. Бул биз үчүн өтө чоң бир кубаныч да. Аксынын дал ушул тоолорун тартам деп дрон учуруп жатып капыстан бир кырды сүзүп алдым. Дрон тоонун чокусуна түшүп калды. Дыйкан байке менен канча аракет кылсак да алып түшө алган жокпуз. Андан кийин тоо шарттарына көнгөн байке келип, көп ойлонбостон арканды орой салып, кооптуу тик жерге чыгып, дронду алып берди. Жыйынтыгында дрондун бир канаты гана сынган, негизги бөлүгү аман калды. Айылда ушундай жардамга даяр, кайраттуу адамдар бар экенине дагы бир ирет ыраазы болдум.
Бул өзгөрүүнүн башында турган жигиттер өз айылын сүйгөн, элди ойготууну максат кылган классташ достор. Алардын иши көрсөтүп жаткандай, бир адам туура жол тандаса, бүт айылдын тагдыры өзгөрөт. Аксыда бүгүн жер аз, бирок үмүт көп. Эл ишеним менен иштеп, келечекке көз карашын өзгөрттү.